Быйылкы орозо 11 мартта башталат. Бул тууралуу Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы билдирди. 10 мартта куптамдан кийин бардык мечитте тараба намазы башталат. Ошондой эле орозо айт 10 апрелде болоору алдын ала кабарланды. Ал эми кадыр түн 6 апрелге караган түнгө туура келери болжолдонууда. Сүйүнүч менен, кубаныч менен күтүп алышлык бул момун мусулмандардын милдети болуп саналат. Ошондуктан баарыңыздарды ушул куттуу Рамазан айы менен, келе жаткан куттуу Рамазан айы менен куттуктайбыз. Эми бул айда ар бир момун мусулман инсан Аллах Тааланын буйруган кулчулугун кылып, орозосун кармап, бирөөнүн көңүлүн оорутпай, эч кимге жамандык кылбай, Алла менен байланышта болуп, ар дайым кечке ушул адал болгон, өзүбүзгө адал болгон рызкыны дагы, тамагыбызды тыйып, ошону дагы жебестен, Алланын парызы болгон орозону кармап, Аллах Тааланын ыктыярында жүрүшлүк ар бир момун мусулмандын милдети болуп саналат. Орозо тутуу ислам дининин 5 негизги парзынын бири болуп саналат. Бул айда мусулмандар күн чыккандан күн батканга чейин оозунан наар албайт, суу да ичпейт, жаман иштерден алыс болуп, жакшылыктарды тилек кылып, намаздарды калтырбай окуйт. Рамазан айында мусулмандар жаман адаттардан алыс болуп тазаланат. Нафсиңди тыясың, көзүңдү тыясың, колуңду дегендей, тилиңди дегендей. Адамдын башына эң чоң эле нерсе тил го. Жакшы жаманды алып келе турган. Бар жок нерсени тыйласың, бир гана тамактан эмес. Мисалга. Андан деле жакшы жактары көп. Мисалы орозонун пайдасы аябай көп, мен көбүн айтып бере албайм. Адамдын ден соолугу биринчи өчүрүп. Клеткалары дейт, кайрадан мындай жанданат дейт, мындай мен угушум бойдон эле атак чоткий билбейт экенмин. Орозонун пайдаларын эми айтсак аябай эле көп. Орозонун узактыгы ай календарына жараша болот. 29 же 30 күнгө созулуп, башталышы менен соңуда 1 күнгө жылышы мүмкүн. Орозону тамак ичпей коюу деп түшүнүү туура эмес. Бул биринчи кезекте тазалануу. Ушак айыңдан алыс болуп, жаңжалдан, мушташтан, суук сөздөн, оройлуктан оолак болгон оң. Бул орозо туткандарга эле эмес, жалпы мусулман баласына тиешелүү. Абийирсиз нерселерди да көрүүгө болбойт. Бүгүн экинчи күн тутуп атам. Канча жылдан бери тутасыз? Көптөн бери эле тутам кызым. Кыйынчылык жаратпайбы? Жок, кыйынчылык жаратпайт. Жакшымын, мен жылың тутам кызым. 83-тө орозо тутуш кыйын эмеспи? Неге кыйын болот? Тутуп эле жүрөм, Кудайдын сукута. Жок, кыйналбаймын. Жок, ден соолукка пайда кылып орозо кайтып. Ички дүйнөнү тазалап, баары жүрүп аткан нерсе токтоп, жеңил жүрөсүң го. Өлкө аймагында, анын ичинде Ош облусунда орозо айында муктаждарга жардам берип, кайрымдуулук жасаган иш-чаралар өзгөчө көп болот. Орозо учурунда колунда барлар эл чакырып ооз ачыруунун ордуна калктын аярлуу катмарына тамак аштан же акча каражатынан жардам бере алат. Бул ооз ачыргандай эле сооп иш болуп саналары айтылат. Роза Акматжан кызы, Адилбек Абдакимов, Ош ТВ.